эки чекесинде. Бул чекесинде 5-6 ДПС, бул чекесинде 5-6 ДПС мындай тизилип алган. Чекеден таксилер тостот да. Мына саңа рейд. Мына саңа рейд. Здравствуйте. Здравствуйте. Жестко проверка. Бисмилля. Опа, опа, опа. Опа, Gangnam Style. Мен тостадым? Мына саңа рейд. Мына саңа рейд. Здравствуйте. Здравствуйте. Один? Все, до свидания. Ассалаумалейкум достор. Кандайсыздар, амансыздарбы? Бүгүн 1 май. Москвада кар жатат. Мына карды караңыздар. Мына. Кар. Өтө сон кар жатат го. Москванын сүйүүсү менен погодасына ишенич жок деп бекерден бекер айтылган эмес, айтылган сөз эмес окшойт деп койдум. Мындан 1 жума мурда өтө катуу күн чыгып, мына окшогон даже кичинекей баягы курткаларда тесип койгон болчук. Анан бүгүн эми айрадан курткалар кийдик. Урматтуу достор, видеонун башында эгерде Москва, Казакстан кирди чыкты маселеси сизде пайда болсо, анда Алтынбек деген агыбыз менен иштешип атабыз. Ошол Алтынбек агыбыздын командасы менен барып көрсөңүздөр болот. Метро Волгоград проспект 1-вагон чыгасыздар. Абай чайканасынын жанында экен достор. Ушул телефон менен чалсаңыздар силерге толук маалымат берет. Мага карагыла. Ушунчалык катуу жамгыр жаырды ба? Азыр мен өтүп кеттим да, мал жерденчи. Моторго да тийип калат, бирок токтобой сактасын өтүп кеттим. Мына гана. Негизи ишин соо болсо керек, а? Катуу жамгыр келип турат. Ана Москва шаарында, если что, жакшы такси бар десеңиздер, Белес парк деген биздин каналыбыздын жакшы спонсорлору бар. Ошол Белес парк телефонуна байланышып, любой таксиге не керек болсо, писап, бүт документтерди жардам берет жана самозанятый иштесеңиздер, болгону 1% менен иштейсиздер. Ушул номерге байланышыңыздар. Бүгүн туугандар 1 май кесипкөйлөрдүн майрамы экен. Баарыңыздар байрамыңыздар менен, алардын катарында коллега таксистердин дагы майрамы менен куттуктайбыз. Бар болуңуздар, эч качан оорубаңыздар. Ар дайым адекватный клиенттер түшүп жүрө берсин. Таксисттер десем, такси кесипке кире кирбей билбейм, комментарий жазып коюңуздар. Мен ойлойт элем кесипке кирет деп, себеби бул эле бир кесип да, поорлукта бир кесип. Мисалы үчүн иште атпайбы? Бул эле бир кесип деп ойлойм да. Мен ойлойм, ушинтип артын ой карагандай. Көбүнчө угуп калам, такси болуп иштесең, кул болуп каласың, баягы өзүңдүн оюң жок болуп калат. Сен үчүн бүт нерсе иштелген, чыгаш иштейсиң деп көп угуп калам да. Мисалы үчүн мен да такси кылам. Мен тамадан кылам, той алып барам. Жана таксисттик да кылам, такси кылам, иштеймин. Ошол айтайын дегеним, таксисттин неси жаман туугандар? Неси жаман? Такси кылып, мээнет кылып, үй бүлөсүн баккандар ошончо, үй салгандар ошончо. Көбүндө мындай айта берет экен да, таксисттер акчасы чок болбойт, же болбосо башка кылат. Бул нерсе бир эле такси сферада эмес, любой сферада деп ойлойм да. Любой сферада эгерде сенде финансовый грамотность жок болсо, сен акчаңды топтой албайсың. Не только такси, бөлөк сферада дагычы. Мен билем, такси кылып, үй бүлөсүн багып, үй салып, бүт бизнестерин такси аркылуу кылып алгандар бар. Топ барып бизнес кылып, ар кандай да. Ошентип эле ушундай сөздөр бар да. Бул деле бир кесипте биз мисалы үчүн Москвага келип таксист кылабыз, себеби бул жакта жакшы баягы иштесең болот да, ушундай сменелер бар. Бүгүн 1 май, коэффициент өтө жаман жок. Москвада
көп таксилер келет. Анан бүгүн 1-май болгон үчүн баягы майрам күнү болгон үчүн дагы рейд болду да. Рейд кимдерге болду? Ушул пассажирлерге болду да. Бүгүнчү мен токтоткон ГАИ көбүнчө ушул менин документимди эмес, пассажирлердин документтерин сурап атты. Ошолордун документтерин текшерип атты. Акыры ушулай үкөратып, ушул Химки жактан өтүп атты менен жолдо эки чекесинде. Бул чекесинде 5-6 ДПС, бул чекесинде 5-6 ДПС мындай тизилип алган. Чекеден таксилер тосуп атат да. Прям чекеден тосуп атат. Анан сразу эле карап пассажирин бар деп атат да. Пассажирин жок болсо кое эле атат. Эч кандай неме кылбайт атат. Документтерди тытып, текшерип, түш машинадан деп андай нерсе болгон жок. Эле баары жакшы. Рейд болгон жок. Рейд ушул пассажирлерге, ичип алгандарга болду ошо деп ойлойм да. Себеби бүгүн 1-майрам деп көбү тирпетип алышы мүмкүн. Же болбосо башка бир нерселерди издеп турушат. Ошол достор, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жакшылык күндөрдө эле жолугалы. Документтерге сак болуңуздар. Реестр кандай болуп атат достор? Реестр. Документиңиздерди чыгарып алдыңыздарбы? Реестрден. 10-сентябрга чейин узартып берген болчу го. Ошол реестрден өзү бир көйгөй болуп атат да көбүнчө. Реестрге түшүп калып. Мурда черный списоктан эле коркот болчук. Ошол жакка түшүп калбайын депчи. Азыр черный список мындай эле болуп калышат реестрдин жанында. Ар биринин көйгөйү реестр азыр. Кудайга шүгүр, көптөгөн мекендештерибиз чыкты өткөндө. Бирок дагы деле бар да, чыгарыктечи. Ошол достор, бар болуңуздар, эс алалы. Бүгүнкү сетиге сиздер менен чогуу дагы жумушка чыгабыз. Ошол достор, коркпостон жүрөктү ток кылып иштей бериңиздер.